жаткызулду берсең ыйманын сактоо. Мен эмнеге мындаймын деп да кыйналып да жүрчүмүн да. Жаштык сага азырынча бүтүм жок, ыраазы да нааразы да эмесмин деген экен. Жаштыкпы? Оңой өткөн жок. Мурункудай болуп керемет деп жооп бербей калдың. Эмне болду сага деп анан Шаар 1 жылда эле кереметимди алып койду дедиңизби? өнөр жолу менен турмуш жолу жуурый албай калганымды айттым окшойт. Мен акчасын алып бараткан экенсиз. Түгөлбай Казаков агайыңды суранам деди да, анан мен ишенбей атам да көнөбү депчи. Өнөр деп жүрүп мен кандай десем көп нерседен баш тарттым десем болот. Ошол баш тарткан нерселериңизден, экинчи планга жылдырып койгон нерселерден ушуну туура эмес кылган окшойм же туура кылган окшойм деген бир Күлөбүз, анан кийин эмне кылабыз деп кайра ойлонуп калабыз да. Жок, оончулугум бир аз аксагандай сезилет. Ал көбүрөөк Гүлнара Хахарованын аткаруусунда элге абдан Гүлнара эжем баягы куулжуган өзгөчө үнү менен элге тартуулап койду. Унутат кыйын күндөрүн, эмгегин улуу актаса. Сиз аны качан түшүндүңүз? Ачуум келип кетет да. Бул жаатта тетир берип атам кеңешти. Шакирттериме Мени кайталабагыла деп атасызбы? Мени кайталабагыла. Айтайынбы? Эми айталы да. Ушунча болду. Жалгыз жүрбөй түгөйүң тап деп батасын берет. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Биз бүгүн да сиздерге жакшы бир маек тартууласак деген ойдо турабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз белгилүү дастанчы, оончу, Камбаркан этнографиялык ансамблинин солисти, Бүүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинин улуг окутуучусу Кундуз Таштаналиева болмокчу. Саламатсызбы эже? Кош келипсиз. Жакшы, рахмат. Бүгүн абдан бир жакшы жаңылык менен келип отурасыз Буйруса. деп айта алабыз. Ооба. Көрүүчүлөрдү, Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейби? Ооба. Алгач эле ошол жакшы жаңылык менен баштабайлыбы? Жакшы болот. Алдыда аз эле убакыт калбадыбы? Ооба, мен эми бул баягы көптөн берки кандай десем, көптөн берки тилеп жүргөн тилегим, максатым, Кудайым буйрса ошо саналуу күндөр калды. Ишке ашканы турат. Өзүмдүн чыгармачылык кечемди өткөзгөнү турам. Сүйүнчү барыңыздарга. Ооба, сон алгачкы чыгармачылык кечеңизди өткөргөнүңүзгө 20 жыл өтүптүр. Туп-тура 20 жыл, ооба. Ошол алгачкысынан дагы эмнеси менен эсте калган ошол концертиңиз? Алгачкы концертимби? Ооба. Аябай толкундануулар, ашыкча ойлонуулар, сүйүнүчтөр, Кайсыл жерде өттү эле? Мен эсимде. Филармониянын кичи залында тушоо кесүү концертин өткөзгөнбүз. Сиз ал кезде студент болгонсуз бирок. Экинчи, үчүнчү курста болсом керек эле. Ошол анан сабакка келип, аябай мындай бир активдүү окуп жүрсөм керек. Устатым Улук Мырза Полотов ошо айтып калды, филармонияда кастинг болуп атыптыр солисттерге. Барып угулгула, анан багыңардан калганы деп анан ошол 5-6 солист болуп барып кастингден өттүк. Анан ошонун 3 солисти өтүп, анан эмгектенип калдык да ошол жерде. Анан кеткендер кетти. Анан мен ошол эрден жана эмне деп коет? Бекем кармадыңыз. Эрден бекем кармаган боюнча Кудайдын буйрса келатам, ошо 20 жылдын 100 болуп кетиптир. Андан бери дагы концерттерди, кечелерди өткөрдүңүз, бирок алгачкысы баары бир башка болду да, туурабы? Ооба, алгачкысы ушул бир таттуу, чакан чөйрөдө жана кичи залда дебедимби? Аябай бир туугандардын курчоосунда жакшы өткөн болчу тушоо кесүү деп. Ошол концерттин арты менен ошо чыгармалар да жаралган да. Ошол концерттин репертуарына даярданып отуруп, ошо азыр кыргыз элин аздыр көптүр таанып калбадыбы? Сакта деген сөзү Шайлообек Дүйшеев агабызга таандык. Ошол чыгарманы ошо концертке даярданып атып, репертуарды түзүп атып, анан дирижерубуз Эсенкул Жумабаев агай текстин таап келип, анан оон жаралып кеткен да. Ошол ал концерттин көп жакшы шарапаты бар.
жаңылыгы ошол сакта чыгармаңыз болгон. Анан элдерде таң калып, бир башкача чыгарма экен деп биринчи баягы кабыл албай атышты да, жаңы чыгарма болупчу. Андан кийин анан ошо керек болсо жанагы ырчылар да оозунан оозго алып ырдап башташты да. Элге таралып, элдин жүрөгүндөгү чыгарма болуп кетти ошо. Кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбатырларын сакта. Кылымдын жолу кылтылдап турат, кызуулду берсең ыйманын сактоо. Ал концертиңизде чүү дегенде эле артисин алып бараткан экенсиз. Баягы колдо бар алтындын баркы жок дегендей туура айтасың Гүлзада. Ошол кезде мен эл артисттер, профессорлар, ушундай бир мыкты инсандардын эле алаканында, курчоосунда жүрүптүрмүн да. Айланамдын баарын ошондой залкарлардын курчоосунда ошо студенттик күндөрүм бир маңыздуу күндөрдө өтүптүр да. Бул жактан окуп аткан жеримен Улук Мырза Полотов агай профессор болуп калган кези, эл артист. Ал жакта болсо Айтылуу Нурак Абдрахманов, ошол эле эл артисти Эсенкул Жумабаев агай. Андан кийин кыргыз эл артисти Саламат Садыкова эжекем. Бүт ошондой залкар инсандардын, Камбаркандын өзүнүн эмне деген ал жерде ар бири мыкты дасыккан адистер, музыкант ага эжелеримдин баягы курчоосунда өтүптүр да ошол күндөрүм. Анан кийин Эсенкул агай өзү сен өзүңдүн акең болот, мыкты агаңды ушул сенин тушоо кесүү концертиңди алып барсын деп анан Түгөлбай Казаков агайыңды суранам деди да. Анан мен ишенбей атам да, көнөбү депчи. Деп анан ошол Кудайдын буйругу менен Түгөлбай агам ушул тушоомду кесип ак жол, даңгыр жолго салган да. Жакшы сан болгон экен. Чыгармачылык жолуңузда сизге компастай болуп жол көрсөткөн адамдар ошол инсандар болуптур да. Ошондой десем жаңылышпайм го. Ошол кишилердин таасиринде да анан жанагындай чыгармалар да жаралды да. Ошолор мага мындай таасир беришти да. Камбарканда ырдап келатканыңызга канча жыл болуп калды сизге? 2004 кирсем, ошондо 21 жыл болуп калабы? 21 жыл болду. Сүйүүдөн сүрдөп турган, сезими бүрдөп турган, адам бар ыйыкмага, бет мага, атынан айта албаган. Ошол 21 жыл эми биз азыр оңойлуу айтып коюп атабыз да. Бирок ал 21 жылдын ичинде эмнелер гана жок, эмнелер мындай кыйынчылыгы, бир эсте калган учуру, Ачуу таттуусу. Эми ооба, аябай көп башыман көп сыноолорду көрүп, ал жерде табылгалар болду, жоготуулар болду дегендей. Анан баягы ушул өнөрдүн казанында кайнап, бышып, көптөгөн тажрыйба топтодум десем да болот ошол жерде 20 жылдын аралыгында. Анан 20 жылда жаңы төрөлгөн бала чоң кишиге, эрезеге жетет экен да. Анан Кудайым буйруса ошо менин да чыгармачылыгым эрезеге жетилип турган маал экен да. Жетилип, баягы талпынып, ушу элиме кызмат кылсамбы деп турган учурда чыгармачылыгым, мен ошентип ойлойм да. Айтып атпайсызбы, тапканым анан жоготконум болду депчи. Кайсынысы көбүрөөк болду? Эми баягы жакшы сөздү көбүрөөк айтыш керек дейт го. Албетте табылгаларым көп деп ойлойм, ырыскым, баардык ушул жерде такшалганым. Анан албетте ошо жоготууларым деле кем болгон жок да. Ошол чыгармачылык жолуңуз сиздики кандай болду? Кандай баа бересиз? Ошол 21 жыл аралыгындагы жол эми даңгыр болгон жок да. Ооба, түптүз жолду деген өзүң ошол кетмендеп, баягы кезектерин талкалап, жолду өзүң салат экенсиң да. Баары колдоочулар дагы таасир берет албетте. Алардын айткан акылы, көрсөткөн жолу
болот, бирок баары бир ошо жолду өзүң салат экенсиң да. Түйшүктөрүн тартып, өнөр деп жүрүп мен кандай десем көп нерседен баш тарттым десем болот, жоготтум десем болот. Ошол ачык айтканда эми кандай десем, мына үй бүлөнү экинчи орунга коюптурмун өнөр деп жүрүп. Анан ушул өнөрүмдү түпкүрүнөн түшүнгөн атам ошол көз өтүп кетти. Бир 2-3 концертиме күбө болду. Андан кийин ушул кийинки концерттерди ушу белди бекем бууп, атамдын мурасын баягы мээге түйүп туруп, анан чыгармачылыкты кайра улантуудамын да. Ошол баш тарткан нерселериңизден, экинчи планга жылдырып койгон нерселерден ушуну туура эмес кылган окшойм же туура кылган окшойм деген бир ойлор болдубу? Ооба, албетте мындай чоң жолдо сөзсүз баягы күмөн саноолор, артка кылчайып кароолор, анализдөөлөр болбой койбойт экен. Ошондой күндөр болот. Бирок эми артка кайтыштын пайдасы да жок да, өкүнүчтүн да пайдасы жок. Андыктан ушу алдыга карай эле кадамдарды таштап атам. Камбаркандын башкы дирижеру Рыспек агай бирде айтып берди эле, Японияга болгон бир 3 айлык сапар боюнчачы. Ошол бир абдан эсте калган учур болгон экен да, бир кызыктуу учурлардан. Сиздин ошол Камбаркандагы бир эсте калган, бир азыр эстеп, ошол учурда оор болгон, бирок азыр эстеп күлө турган бир учур эстей аласызбы? Камбаркан мененби? Биз бир араб өлкөлөрүнө барып, анан бир жакшы театрда концерт койгону калдык. Анан аябай суктанып таң калып жүрөбүз ошол жерге. Солисттер, баарыбыз музыканттар, акустикасы ушундук экен, анан залы укмуш экен деп аябай баа берип жүрөбүз да, баалап. Анан бир маалда айтып калды, силер өзүңөр боенбойсуңар, тиги визажисттер боейт экенсиңер деп. Анан сүйүнүп кеттик. Солисттер жакшы турбайбы деп. Анан бир филиппиндер келип бизди боеп баштады. Анан отурабыз, көзүңөрдү ачпа деп коет экен, күзгүнү карай бербегиле деп коет экен. Анан макул деп, результатын көрсөтөбүз деп. Анан ошо менен эле ошо жаныбызда солисттер болуп бүттү дегенде бири-бирибизди карап эле тааныбай калдык. Бир башкача грим да. Анан отуруп алып күлдүк, бири-бирибизге карап күлөбүз. Анан кийин эмне кылабыз деп кайра ойлонуп калабыз да, мындай жүз менен чыккан болбойт го деп. Анан көрсө деген бизди баягы театрдын стилинде боеп коюптур да, визажисттерчи. Анан кийин кайра Актрисалар, актерлор да ойлогон болар, кандай? Ошондой деп ойлоп калышканбы же мен так түшүнбөйм, бирок бизге ошондой грим жасалып калыптыр да, театрдын гримичи. Анан бири-бирибизди карап алып аябай күлдүк да. Карап алып эми кандай кылабыз муну деп. Анан акырын өзүбүзчө баягы оңдоп түзөп, анан концертке чыгып кеттик да. Ошол күндү эстей берем. Кээде отуруп алып боенуп аткандачы. Ар боенгон сайын филиппиндердин боегону эске келет экен да. Ошону эске келип, кой ошентип боеп албайын деп. Анан бирок андай кызык күндөр көп болот албетте. Анан оончулук жаатта сизге чыйыр жолду ошондо сакта чыгармаңыз алып бердиби? Эми сактага чейин да чыгармалар бар. Мектепте жүргөндө бир алгачкы чыгармам бар эле. Анын сөзү оonu өзүмдүк эле. Анан кийин сөзүн кийинки акындардын сөзүн окуп алып, анан өзүм сөз тексти менен уялып калып, аны купуя кылып сактап, анан кээде эле ырдап коем да. Анан кийин баягы Надырбек Алымбеков агабыздын китептери үйдө жыйылып турчу да. Анан ошонун четинен окуп калып, анан мектептеги кечир мени деген бир ушул өзүмдүн курагыма жараша бир назик оон жаралган экен да, азыр ойлосом. Андан кийин келип да бияктан оон жаратып, анан ошол оондорумду угуп эсең кулагай. Анан жана текстти көтөрүп келет да. Ай кызым, сен деген оон жазып жүрбөйсүңбү? Могу текстти байкачы, бир жакшы текст алып келдим деп. Анан ошо менен анын оончулугум ошо уланып келатат да, буюрса. Бирок ушул өзүңүзгө кандай сезилет? Оончулугуңуз бул аткаруучулугуңуздун артында калып калбай элеби? Сизди көбүрөөк эл Камбаркандын солисти катары
тааныйт деп ойлойбуз да. А сиздин кээ бир ырларды, мисалы үчүн балама деген кандай сонун чыгарма да. Ал абдан элге сиңди. Канчалаган тойлордун, канчалаган жакшылыктардын бир кимине айланып калды десек болот да. Балким андай болушу да мүмкүн. Бирок баягы чоң узак жолдун жыйынтыгын кийин убакыт көрсөтөт, дагы убакыт тараза болот да. Анан бирок мен эми жалаң оң жагына өтүп кетейин десем, элдер ырда деп менден талап кылат да. Анан эми ырчылыкты жалаң колго алып кетейин десең, ошентип баягы кайрыктар келип турат. Анан ойлойм, ошол экөөнү эриш аркагы эле алып кетиш керек го деп. Ошол эриш аркагы эле кетип аткандай сезилеби сизге? Жок, оончулугум бир аз аксагандай сезилет. Анан Кудай буйруса ушул сөздүн башында айтып атпайбы, чыгармачылык кечем өткөнү турат деп. Буйруса ошол кечемде жаңы чыгармалар жаңырат. Жаңыбоондоруңузга күбө болобуз. Буйруса. Жаңылыктар болот, Кудай буйруса, колдон келишинче. Баягы сиздин ырыңыз бар эмеспи? Негизги аталышы күчтүү сезим, бирок көпчүлүк элге ал балама деген ат менен таанылып кетти. Таанылып кеткен. Ооба. Ошол ырды сиз өзүңүз эне болгондон кийин жараттыңызбы? Жок, эне боло электе жараттым. Сезимди сезе электе жараттыңызбы? Сезе электе жараттым. Мен ал баягы чыгармачыл киши баары бир сезимтал болот да. Ошол эненин жүрөгүнөн сыгылып чыккан текст да ал. Анан ошону баягы автор өзү мага сунуштап калды. Мен ошондо да баягы сезимдерим уйгу-туйгу болуп аткан мезгил болчу. Текстти алып келсем эле анан өзү кайрык өзүнөн өзү чыга баштады да. Анан ошентип жаралып кетти ал чыгарма. Ал көбүрөөк Гүлнара Хакарованын аткаруусунда элге абдан таанылды. Гүлнара эжем баягы куулжуган өзгөчө үнү менен элге тартуулап койду. Анан ошо менен элге тарап кетти. Эмне болуп аткарып калды Гүлнара эже? Сиз өзүңүз сунуштадыңызбы же өзү сурандыбы? Ал ошол чыгарманы баягы ошол жылдары Ала тоо таңшыйт деген КТРде передача бар болчу. Ошол жерге ырчылар барып тартылчу да, жаңы чыгармаларды алып барып. Анан мен да ушу өпкөмө атпай бул чыгарманы алып барам да КТРге. Ошол передачага тартылганда Гүлнара эже ошону үйүндө өзү айтып берет. Өзү айтып берет, ошо интервьюларда айтып калат да. Бала менен үйдө отуруп калган кез экен. Анан телевизордон эле жана чыгарманы угуп калат. Анан түп-түз эле жүрөгүмө барып такалды дейт ошо чыгарма. Тим эле балдарымды унутуп коюптурмун дейт, телевизордун алдына жылып барып калыптырмын дейт, жана ырды угуп атып. Анан кийин эле сураштырдым дейт, бул ким чыгармасы, анан астынан чыгып калды дейт, ушундай автор деп. Анан тез арада эле сенин телефонуңду таап, анан сага байланыштым дейт. Ошол эже өзү байланыш, мени тааныйсыңбы дейт. Анан эже, мен сиздин ырларыңызды угуп чоңойгом деп экөөбүз ушинтип маектешип, анан эже алып, бирок эже айтты, мен өзүмө алып ылайыктап жасатайын аранжировкамды, каршы болбосоң деп. Анан макул деп уруксатымды бергем, анан кийин эле ошентип элге алынып кетти да. Кийин эне болгонуңуздан кийин ырдаган сезим башка болду болуш керек сизде бул ырды. Мен эми чындыгын айтканда, чынын айтканда, баягы орустарда бир сапожник без сапог деген сөз бар го. Өзүм деле элжире отуруп ошону балама деле ырдап бербейм. Балама негизи мээрим төккөнгө аракет кылам, бирок баягы ырдап отуруп эмес да. Анан албетте өзүм туугандарым суранып калат. Иним балалуу болгондо ошо келиним ушуну ырдасаңыз деп кыздардын алдыма бобойто отургузуп алып ырдап, видео тасмаларды тартып жүрдүк. Ошол анан. Жок, уулуңузга отургузуп ырдап бербесеңиз деле, негизи эле башка бир жерлерде аткарганда деле баягы эне боло элек учурдагы аткарганыңыз, андан кийинки этапта аткаргандыгыңыз. Ооба, андан кийинки этап мындай болот да. Мисалы, мен баягы турмушта эми чарчап, чалыгасың, кыйналасың да. Анан кээде азап жегенде анан ошол ырдын сөзү дем берет да мага. Унутат кыйын күндөрүн, эмгегин уулу актаса деген 2 сап эле мени кайра ордума тургузуп коет да. Дем берип, албетте ошо орду чоң бул чыгарманын. Ал 2 сап канчалаган кыргыз энелерге мотивация берип атат десек болот да. Ооба, туура. Анан кээде баягы жакшылыктарга барып каласың да.
анан барсаң эле ушу элдин арасынан апалар чыгып ырдап калат да. Кундуз, эми бул ырыңды бүгүн сен ырдабай эле кой, мага бер деп. Ошондой күндөр болуп калат, ошо анан кубанып каласың да, ушул эненин жүрөгүнөн чыккан чыгарма баары бир ушул эненин жүрөгүнөн орун алат экен депчи. Баланы кимдер сүйбөгөн, бапестеп багып күйбөгөн. Баласы үчүн жок чыгар, башына азап үйбөгөн. Тумулуп калса баласы, түгөнөт экен аргасы, берүүгө даяр жанында болсо эгер анын айласы. Кызыгы болбос дүйнөнүн, кыйналып бала бакпаса, унутат кыйын күндөрүн, эмгегин улуу актаса. Эл жиреп ойноп күнү түн, эртеңден үзбөй үмүтүн, эси болуп жашоонун эн ата жашайт бал үчүн. Балдарым менин сырдашым, балдарым менин курдашым, жаралбай калгандалар жашамак эмес курбашым. Бала деп согот жүрөгүм, бал үчүн жашап жүрөмүн, бел байлап мындан арыда бал үчүн өмүр сүрөмүн. Бассам да турсам тилегим, балдарга өмүр тилеймин, баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин. Баарынан күчтүү сезим бул бала сүйүү деп билемин. Баракелди. Эмне деген огон, эмне деген сөзү, баягы куймак каймакка куймакты куйгандай дейт беле. Бирине бири төпкөлүшүбү. Рахмат. Сиз ушул оондорду жараткандан кийин биздин залкар бир оончуларга угузуп, бир сын пикирин угуп турасызбы же бир чыккан боюнча эле элге жарыялайсызбы? Сындан өтмөйүнчө элге чыкпайт да чыгарма негизи. Өзүң ишенбейсиң ошо чыгарган, жараткан чыгармага жаралгандан кийин ушул кандай болот деп аябай анализдей бересиң да. Канча күндөп, түндөп, сааттап анан ошо сынактан өткүзөсүң сөзсүз түрдө. Ушуну угуп көрсөңүздөр кандай болуптур деп. Залкарларга угузган күндөрүм болгон. Сөзсүз ошо сындан өтүптүр, анан элге барат да. Бул сиздеги токтоолук мүнөз да. Бул дээриңизденби же кийин бара пайда болдубу? Сиз ырдап атканда дагы, сиз сүйлөп атканда дагы баары бир баягы бир токтоолук бар да. Мен ойлойм, биринчиден бул генетика го дейм. Андан кийин ошо тарбия, анан айлана чөйрө, чыгармаларың, окуган китептериң таасир берет окшойт деп ойлоп калдым. Мектеп куракта, студент куракта деле ушундай токтоо болдуңузбу? Ооба, мен ушундай мындай өзүмдүн бир дүйнөм бар болчу. Ошо классташ кыздарыма мындай оңой менен эле ары бери кошулуп кете албайт элем да. Алардан бир оочолонуп ушинтип турчумун. Анан мен эмнеге мындаймын деп да кыйналып да жүрчүмүн да. Анан көрсө кийин шаарга келип чыгармачыл чөйрөгө аралашкандан кийин, мен туугандарым биякта турбайбы?
өзүмдөй адамдар биякта турбайбы деп анан түшүнүп калдым да өзүмдөн. Жан дүйнөңүзгө жаккан адамдарды бул жактан таапсыз да. Жан дүйнөмө туура келген адамдар ушул жакта өнөр чөйрөсүндө экен да көрсө. Белгилүү токмо акын Элмирбек Иманалиев агабыздын бир ыры бар да. Ал да ушу жаш кезинде жазса керек анычы. Жаштык сага азырынча бүтүм жок, ыраазы да нааразы да эмесмин деген экен да. Ооба. Сиз азыр ушул жашта жаштыгыңызга кандай баа бересиз? Кандай өттү ошол жаштык? Жаштыкпы? Оңой өткөн жок. Бала күнүмөн баштап ушундай ойчул болдум. Китепке жакын болдум аябай. Анан ошо Элмирбек агабыз баягы өзүнүн башынан өткөндөрдү китепке жазып кетиптир го. Ошонун ар бир сөзү эле бизге мындай бир кандай десем бир жол сыяктуу да. Ошондо баягы эме деп айтат го, Булбулум деген чыгармасында дагы жаштыгым жаштыкка окшобогон депчи. Анын сыңарындай өнөр адамдары ошол мындай да өтө кээде тереңге кирип кетебиз. Андан чыга албай кыйналабыз. Анан кээде бир өтө сүйүнүп кетебиз. Кайра ордуңа кона албай кыйналасың. Анан өзү натурабыз ушундай экен да, анан бир эң негизгиси ушу бир жаңылык жаратсак, ушу элге мотивация болсо деген багытта ойлоносуң да. Анан албетте оңой эмес. Сизде ошондо бир шарактап жүргөн, бир кандай бир кечелерде жыргап бийлеп жүргөн жаштык болгон жок десек болобу? Дээрлик ошондой десек болот. Эми 100% эмес албетте. Жаштыкты көбүрөөк сиз билим менен, өнөр менен эле өткөрдүңүз. Ооба, ошондой болуп калды. Студент кезде да баягы биз самоучка болуп келдик да, өзүбүз үйрөнүпчү. Анан бияка келип эле нотага башыбыз байланып калды да, нота деген такыр эле бир терең дүйнө экен да. Анын түйшүгүн тартып калдык бияка келип элечи. Анан бияка эми албетте баягы айылда чоңойгон кыз башкача болот го, шаар болуп. Анан ошондой болуп келсем керек консерваторияга. Анан эле бир жылдайынбы Комустан берген Калыйбек Чекшенов деген мыкты агайыбыз көзөтүп кетти. Азыркы ушул Акак группасын түптөп кеткен агай. Ошол эле айтып калды, ой Кундуз, эмне болдуң сен? Мурункудай болуп керемет деп жооп бербей калдың. Эмне болду сага деп анан айттым, агай ушинтип түйшүк басып атат десем, туура. Бул музыка деген оңой эмес. Бирок деп анан мындай кылып деп жолун көрсөтүп, ушу таалим тарбиясын айткан күндөр болду да. Шаар бир жылда эле кереметимди алып койду дедиңизби? Ооба, ошондой десем да болот. Келип эле анан чүнчүп калдык да, нотаны көрүп. Анан бул жактын түйшүгү башка турбайбы деп, ошондон бери эле ошо түйшүк тартып келатабыз. Ошончо түйшүк тарткан менен баягы баардык тыйындын эки тарабы бар дегендей, өнөрдүн канча түйшүгүн тартсам, ошончо баягы эмесин да көрүп келем да, үзүрүн да көрүп келем да. Көргөн жерден сыйлап турушат. Кайсы бир чыгармачыл эжебиздин айтканы бар экен эле, чыгармачылыктын түйшүгү жыргалдуу азап депчи. Ооба, туура. Эми мындайча айтканда, жыргалы азабы канча болсо, азабы да ошончо. Оңой жетпейсиң да ошол рахаткачы. Азабын тартып атып, жыргалына жетип сахнага чыгып, эл дүркүрөтө кол чапканда эле баарын унутуп коесуң да. Ооба, ошол күнү жакшы уктап. Азыр сиз Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетинде улугу окутуучусуз. Шакирттерди тарбиялап келатасыз. Аларга сиздин көбүрөөк айткан кеп кеңешиңиз кандай? Эме деп айтам, аракетчил, анан эмгекчил болгула аябай. Ошондо Кудай сага олчойтуп талант берсе деле, ошону дагы ачыш керек. Ошону да табыш керек. Ошо таланттын жүзүн табыш керек. Ошон үчүн аябай эмгекчил болгула, изденгич болгула, аракетчил болгула деп биринчи эле ошол багытка салам. Анан музыканын тилин үйрөткөнгө аракет кылам да. Азыр бизде көпчүлүк айта берет, баары эле жеңил желпиге ыктап кетти, эстрадага ыктап кетет көп учурда депчи. Бирок ушул улуттук өнөргө дагы, фольклорго дагы кызыгып келгендердин арбында.
же саны жылдан жылга азайып атабы? Сиз окутуучу катары ушул жаатта кандай ойлойсуз? Эми уучубуз куура эмес албетте. Бирок Саны өсүп атабы же азайып атабы? мен мынтип ойлойм. Азыр жаштардын көбү жанагындай аткаруучулукка жана кавер деген да чыгып кетпеди. Мурунку жакшы аткарылган чыгарманы жаңылап кайра элге тартуулоо, ушундай багытта. Эми ал оңой жол да. Мурунку бизге чейинки агаларыбыз, эжекелерибиз ушу жаңылык, жаратуучулук багытта көп изденишкен экен да. Ал багыттан алып караганда албетте тайсалдап атабыз. Баягы радиодон кээ бир чыгармаларды угуп калып ачуун келип кетет да. Чынын айткандачы, бул эмне деген ыр депчи, же мааниси жок, же бир элге тарбиясы жок деп анан батыш жыттанат албетте жанагы чыгармалар. Анан баягы айтып бергенде пайда жок, анан кой өзүңдүн колуңдан келишинче өзүң көрсөт, анан кийин ошонуңду бирөөгө үйрөт деген багытта мен ой жүгүртүп калдым, айла жок да. Анын баарына күчүң жетпейт экен, жананча радиолорго моорду кетирген болбойт депчи. Анан албетте элдин ичинде баары эле ошол жака ооп кеткен жери жок, бирок ошол нерсе таасир берет да кийинки чоңоюп аткан муунгачы. Биз го баары залкарларды угуп чоңоюп ошонун таасиринде келе атабыз. Албетте эми күрөшпөскө айла жок. Ошондо азыр биз жаштар дейли көбүрөөк жеңил желпи нерсеге сугарылып кеттик десек болобу? Ооба, оңой нерсеге, жеңил нерсеге. Бат жылдыз болгубуз келет. Бат Бат эле бир нерсеге жеткибиз келет. эле Баары эле дароо болуп кетсе дейбиз. негизи бирок жаштардын табияты ошол да. Бат эле мен өзүм деле жаш кезде ошондой болчумун. Бат эле бир нерсени көрсөтүп, бат эле жакшы нерсеге жетким келип, бирок турмуштун мыйзамы өзү түшүндүрөт экен да. Жакшы нерсе бат болбойт. Эмгектениш керек, мээнеттениш керек, издениш керек деп. Сиз аны качан түшүндүңүз? Мен аны ушул сабак берип студенттик доору бүткөндөн кийин өз алдымча чыгармачылыкты издендим го. Устаттардын колунан учуп чыккандан кийин ошондо түшүндүм да. Далай жаңылып, далай каталарды кетирип, ошентип отуруп анан кыйынчылык менен аны түшүндүм да. Устат болуунун өзү чоң жоопкерчилик бекен? Ооба, башында Шакирт болуудан дагы. ооба, башында баягы студенттерге минткиле анткиле деп эле окутуп баштапмын алардычы. Сөз менен элечи минткиле анткиле деп. Анан ошол жогоруда айткандай, ушу убакыттын жүрүшү менен кайра түшүндүм да. Негизи студенттерге сүйлөп эмес, көрсөтүп үйрөтсөң жыйынтык аябай чоң болчу да экенинчи. Ал шакирттериңиздин дагы ар бирине өзүнчө мамиле керек болуш керек. Ооба. Жан дүйнөсү, каалоосу башка дегендей. Кулк мүнөзү, табияты, ооба, мисалы тикмечилер баягы ар бир адамдын өзүнүн размерин чене алат дегет го. Ошонун сыңарындай эле могу шакирт тарбиялоо деле ошондой экен. Ар бир кыздын өзүнүн үнүнүн боёгу, кулк мүнөзү, табияты, ошого жараша чыгармалар тандап берсең, ошо мындайча айтканда, бул мугалимдик жол аябай терең анан кең экен да. Муну канча издесең түбүнө жетпейсиң да. Жылдар да жетпейт, убакыт да жетпейт ошо. Анан бирок колдон келгенин кылабыз да. Анан кайсы бир маегиңизде айткан экенсиз. Көп кыйынчылык болду, эми анын кайсы бирин айтайын депчи. Ооба. Бул жалпы өнөрүңүздү айтканыңызбы же өзүңүздү айтканыңызбы? Турмушту айттым окшойт ошол. Турмуш менен өнөр жолу менен турмуш жолу жуурый албай калганымды айттым окшойт. Жуурулуштура албай калдыңыз. Жуурый албай. Эки улуу дүйнө бирикпейт окшойт да. Ошентип ошол жолду айттым го. Эки багытта агып кетти, сиз бир жагында калууга туура келди. Ооба. Ооба. Ал нерсеге менин күчүм жетпей калды да. Мен колумдан келбей калды. Ал сиздин кемчилигим деп ойлойсузбу? Ойлогондо күндөр болду. Мен өзүм ушинтип калдым го деп анан кайра баягы турмуш сезимдериңе салат экен да, бул сенин колуңдагы иш эмес депчи.
анан кайра моюндайт экенсиң, ошол. Адам жазылган тагдырды жашайбы же тагдырын кайсы бир жерде өзү жазабы? Эми бул табышмак нерсе окшойт. Бирөө бул багытты айтат, сен тагдырыңа жазылганды көрөсүң деп. Бирөө айтат, Сиз сен көп- тагдырыңды өзүң жасайсың дейт. Сиз көбүрөөк кайсынысына ынанасыз? Мен ошо өзүң жасайсың го дегенге ынанам да, себеби баягы бала кезден кыялданасың го, ошол нерсени Кудай берет экен да. Мисалы, момундай кылсам, момундай болсом деп Кудайдан сурана берсең, ошол нерсе тилек ашат экен да ишке. Бала кездеги көп эле кыялыңыз орундалдыбы анан ошондо? Мен сурагандарым болуп келаткат го. Бар эле. Ооба. Баягы күндөлүккө жазасың го, мына могу мечталарым, могу тилектерим десең, анан кайсы бир убакыттан кайра ачып карап, ошонун кайсынысы ишке ашты деп птичка койгон күндөрүм болду да, ошонун дээрлик баарына коюп. Күрөшкөндү, күчтүү болгонду, чечкиндүү болгонду үйрөндүм дептерсиз. Ооба. Буну турмуш үйрөттүбү? Турмуш үйрөттү. Мурда кандай эле? Сизде ал сапаттар жок беле? Кийин тарбияладыңызбы өзүңүздү? Эми мен негизи эле мектеп кезимден лидерлик мүнөзүм бар болчу. Башка бирөөнүн оюн угуу бербеген, өзүм оюмду айткан, өзүм аябай аракетчил болуп, бир нерсени жоопкерчиликтүү болгон мүнөзүм жеринен бар болчу. Бирок баары бир баягы чыгармачылык жан дүйнө назик болот го. Ошентип эле артка чегине берчү мен. Ушундай мүнөздөрүм бар болчу. Анан турмуш сен дагы сокку бергенди үйрөн деп үйрөтөт экен да. Анан ошентип турмуштун нугуна түшөсүң да. Буну эми ошол турмуштан кагылып согулгандан кийин айткандагыңызбы сиздин? Ооба. Кагылып согулгандан кийин, жаның ачыгандан кийин айтасың да. Жаныңыз ачып, жан дүйнөңүз аябай жабыркаган абалдардан кантип чыгасыз сиз? Мен ойлойм, эми жакындарымдын колдоосу, анан китеп окудум, чыгармаларымды ырдадым, дары чыгармаларымды. Ошентип жүрүп анан баш көтөрдүм. Анан дагы бир айтканыңыз бар экен да. Жүрөгүмө өнөрдү уялатып жүрүп, сүйүүдөн алыстай берген окшойм деп. Сүйүүдөн аябай эле алыс болдуңуз. Ооба, мен ошол студент кезде баягы колумду сураган учурлар да болду да. Анан мен эси дартым баары эле музыка болчу да. Өнөр болду. Өнөр болду, сахнадагы ырлар, сахнадагы кийимдер. Ошол жак болуп туруп алды да. Экөөсүн бирдей ала кетсем деген ойлор болбоду беле? Жок. Себеби мындай сезимим, туюмум ошондой айтчу да. Ошо музыка жагын, өнөр жагын көбүрөөк каалап турган да. Азыр шакирттериңизге бул жаатта кандай кеңеш бересиз? Бул жаатта тетир берип атам кеңешти. Шакирттериме Мени кайталабагыла деп атасызбы? Мени кайталабагыла. Кудай эки жактан тең жолуңарды берсин деп атам. Ошо уяңарды, түзгөн уяңарды бузбагыла деп акылым айтып атам да. Мен ойлойм, эми ошол Кудайдын буйругу менен болсо керек. Биз баягы тилейбиз, божомолдойбуз, негизги буйруктар Кудайдан болот окшойт. Ошонун буйругу менен болот да баары. Азыр сизди энелик бакытка балкыткан уулуңуз бар. Ооба. Ал мектепте окуйбу же университетте окуйбу? Быйыл 9-класс болдук. Жигит болдук буюрса. Ал мисалы азыр бул суроонун эми баардык эле өнөр адамдарына берилет да, негизиненчи дээрликчи. Өнөр адамдары көп учурда уул кыздарынын чыгармачыл адам болушун көп да каалабайт. Бир башка кесиптерди сунушташат, алыс эле болсо дешет да. Сиз бул жаатта кандайсыз? Мен бул жаатта баламдын табиятын байкадым. Мындай спорт жагына жакын болду да кичинекейинен. Аябай кыймылдуу, шок ушундай болуп, анан бирок музыкалык мындай жөндөмү да жакшы болчу. Тим эле үнү чаңылдап ырдаганда, анан жана Жамайка деген ырды аябай ырдаткым келди баламачы. Бир убакта үнү ошого ылайыктуу болчу. Анан
бирок өзүм негедир балам табияты тиги спорт жакка көбүрөөк ооп туруп алды. Анан мен болбой эле спорт жакка ооп туруп алгандан кийин макул дедим да өзүнүн табиятына жөн коюп туруп, анан азыркы тапта ошо болбой эле комуз үйрөтүп коюп атам. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Мен колумда жүргөндө үйрөн деп, анан жок дегенде ушул бир 3-4 чыгарма үйрөтүп коеюн деп далалат кылып жүрөм ошо. Азыр мисалы өнөрүңүз бара-бара бир нукка түштү да. Сиз Кундуз Таштаналиева деген ысымды тааныттыңыз элге. Көрөрман, күйөрман топтодуңуз дегендей. Андан кийин сизге бир арзусун айткандар деле болду болуш керек. Айтайынбы? Эми айталы да. Ушунча болду. Эми болуп атат, ооба. Жаркылдап эле чыгып турсаңыз. Жок деп айтсам калп болуп калат го. Болуп атат, бирок Кыздын чырагы 40 дейт. Ооба. Анын үстүнө. Барган жерден энелер да ушинтип айтат. Айланайын десе, жалгыз жүрбөйт, өйүң тап деп батасын берет энелердин баары. Анан Бир жүрөгүмдү сүйүк ачып көрсөм деген бир ойлор эми болуш керек. ооба болот албетте. Анан баарын убакыт көрсөтсө керек. Буйрусам ошол күндөр да болуп калар деп ойлойм. Кымбатым сындырбачы назарымды, кыйналып тартып жүрөм азабыңды. Сен сүйгөн жалгыз акын болгум келет, билбеймин кандай ырды жазарымды. Ок атып орутпачы көңүлүмдү, жаман сөз капа кылбайт тегигимди. Билдирбей акын кылып коесуңбу, билбеймин кайрартыма чегинүүнү. Торуңа чырмап алып өзүң мени, толгобо кылдан ичке сезимдерди. Торгойдой ырчы кылып аласыңбы, томсортпо күнөөм болсо кечир мени. Ак таңдай акын кылып аласыңбы, ардагым аша чапсам кечир мени. Асылым айыбымды кечиреми. Баягы ушул жерде мен сиздин көп маектериңизди окуп жүрөм да. Атаңыз менен абдан жакшы мамиледе болгон экенсиз. Ата кыздын мамилеси сиздин чыгармачылык жолуңузда дагы биринчи чыйырды атаңыз салып берген экен. Көп учурда айтышып коет го бизде. Ата менен кыз анчалык жакын болбош керек, сый болуш керек деген сыяктуу ойлор бар да. Мен жеке өзүм да ал нерсеге кошулбаймын. Сиз кандай ойлойсуз? Мен да кошулбайм. Себеби баягы башыман өткөн нерсеге таянып айтканда, негизи эле кыз бала өзү атасына жакын болуп турбайбы? Атасын бирөө урушуп койсо тим эле жүрөгү жарылып кетчүдөй болуп, атасына кандай болушуп, мен деле ошол кыздардын катарында болдум. Атамды аябай жакшы көрүп, атам да мени аябай жакшы көрдү. Негизи ошо баягы чыгармачылык атамдар тарабынан көп өткөн да. Чоң атамыз. Чоң атам чыгармачыл киши болуп, анан ошол кишинин баягы чоң атамдын мурасын улаганга дагы атам көзүнө бир башкача көрүндүмбү? Айтор экөөбүз өзгөчөрөөк болуп жакын болдук. Анан кийин
табиятка атам экөөбүздүн күчүбүз жетпейт экен да. Кыз баланын турмушу бөлөк болот экен. Турмуштагы орду ошо менен атам колунан суурулуп аянычтуу учкан күндөр да болду. Ошол. Кийин жоготкону да сизге абдан катуу таасир эткен экен. Аябай оңой болгон жок. Жылдап эме унутушка туура келди да. Ал абалдан сизди кайра эле өнөр чыгардыбы? Ооба, улуу өнөр тартты десем болот. Колуман өйдө тартып тургузуп, ушул жолго салды өнөр. Үйдө сиз гана ушул чыгармачылыкка баш отуңуз менен киришкен бир эле сиз болдуңузбу? Ооба, ушул комузду колума алып, артынан түшүп, билим алып, ушул жолго бүт баш отум менен кирген мен гана болдум. Болбосо бир туугандарым бар өнөргө жакын аябай. Жакшырташат. А сиздин сынчыңыз ким? Менин сынчыңыз Мындай бир капа болуп калат, таарынып калат дебестен айткан сынчыңыз барбы? ошо бир туугандарым, сиңдилерим бар, ошолор бетке чабып айтат. Аларга көрсөтпөй ыйлап да калам. Алардын сынынабы? Сыныначы. Анан Сый катуу тиет кээде. Ооба, анан кийин кайра ойлоном да, эми ушу оңдолсун деп айтып атат да деп, анан кабыл алам ошону деп өзүмчө отуруп. Жайнап турган жүзүңдү кызыл тору, жакшы көрүп калдымбы ушул жолу. Сен тарапка созулуп бараткан сыйт, чубалжыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Учкан жылдыздай көз иримимде, жылмайганын калыптыр сезимдерде. Жоболоңду көңүлүм сендик болуп, жок дегенде унуттум өзүм неге, жок дегенде унуттум өзүм неге. Жылмайганы унутулбай ушинтип ыргайланды. Күлгөнүңдөн жаз келип күтүлбөгөн, гүлгорондо көңүлдүн жылгалары, гүлгорондо сезимдин жылгалары. Арбап турса жарың кызыл тору, ашыгымды таптымбы ушул жолу. Алып учуп сен жака бараткан сыйт, чубалжыган үмүттүн узун жолу. Ай, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу, түгөнбөгөн үмүттүн узун жолу. Баракелде. Кундуз же, чоң рахмат сизге. Бүгүн атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн рахмат. Алдыдагы өтчү кечеңизге ийгилик каалайбыз. Аншлаг менен өтсүн деген тилектебиз. Көрөрмандарыңыз бул жаңылыкты угуп алып абдан сүйүндү деген ойдобуз. Бар болуңуз. Буюрса, чоң рахмат Гүлзада. Мен дагы ушул Кенч телеканалына өзүңө ыраазычылык билдирем. Ушундай чыгармачыл инсандар менен ушул көрөрмандардын ортосунда алтын көпүрө болуп, бизге байланыш болуп, ушундай жакшы берүүлөрдү алып берип жүрөсүң. Өзүңө дагы ишиңе ийгилик каалайм. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.